Бул эркектин жыныс мүчөсү, бул кыздын жыныс мүчөсү деп мындай үйрөтөт экен да. Мисалы эркек балдардыкын урук бездери калтасына түштүбү же түшкөн жок. Аял менен эркектин дагы бири-бирине түп келбей калган учурлары болот экен го. Мен геймин же дагы бирөөдө эмне десе, алар биринчи очередь кыздарга салып берет, жанагындай секс работницаларга. Анан сперма кантип кирип атат, кантип боюна бүтүп калып атат. Аябай зөөкүр сөздөрү көп экен да мындай. Ошолор менен алып туруп дарс урушуп салабыз. Кыз мынтип баш тартып койсо эле дароо кол салгандар. Алар эмнеден улам келип чыгат, кичинекей кезинде кандай травманы көрүп калды эле. Бул кол болобу, таш болобу, эмне болсо ошону менен бирден зорлуктай берет. Өзүмдү эркек сезип жүрөм, кийин төшүм чыгып атканда гана мындай аял экенимди билгенде өлө стресс болгом да. Чочосу менен тиги ойногонду жакшы көрөт. Бири-бирине интим фоткаларды жиберишиптир. Ошолордун баардыгы бар экен. Так, стоп. Давайте посчитаем. Итак, абонемент в бассейн стоит примерно 4000 сомов. Итого в год это 48 тысяч. На зал мы тратим порядка 5000, а это еще 60 тысяч в год. И не забываем про групповые секции, которые стоят порядка 4000, а это плюс 48 тысяч в год. Итого это 156 тысяч сомов, тогда как в Досмие гораздо более выгодные цены. И помимо этого вы получаете в подарок зону боевых единоборств, сообщество успешных людей, 5 индивидуальных тренировок, фитнес-тест и кучу других бонусов. Хочешь узнать подробнее и получить месяц в подарок? Оставляй плюсик в комментариях. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн кызыктуу маек болот деп ойлойм. Жыныстык тарбия боюнча атайын тренер, коуч, психолог Улукбек Батыргалиев мейманда. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Назирайым. Жакшы. Бүгүнкү азыркы тапта ушул жыныстык тарбия жетишсиз болуп атканы абдан билинип атат биздин коомдо. Анткени өзүңүздөр көрдүңүздөр, Instagram, Facebook'ума абдан көп каттар келип, ал ичинде маңызында ошол эмне үчүн ыдык көргөзүлүп атканын, жакындары көрсөтүп атканын, баягы бала аңдай бербейт экен да, анткени бул сенин денең, буга эч ким тийбеш керек, буга мындайга уруксаат жок деген тарбия таптакыр жок экен да. Ушу Европага бардым. Анан кичинекей кезинен эле сонун китептер бул эркектин жыныс мүчөсү, бул кыздын жыныс мүчөсү деп мындай үйрөтөт экен да. Бизде такыр жок ал нерсе. Ушунун кесепети көп көрүнүп атабы силерге дагы? Туура айтасыз, негизи жыныстык тарбия жоктугу аябай мындай көрүнүп атат. Бул бир гана жанагындай сексуалдык, зордук, зомбулук аркылуу эмес, ыдык мамиле көрсөтүү эмес, жанагындай педофилия аркылуу эмес. Бул жалпысынан жанагы өспүрүм курактагы кыздардын мисалы боюнда болуп калышы мүмкүн. Ошонун аборттун кесепеттери дагы бар. Алардын арасында деген жана жыныстык жол менен жугуучу инфекциялар толтура. Ошол эле адам иммунодефицитинин вирусу, ВИЧ деп баардыгыбыз билебиз. Ошолордун баардыгы өсүп атат. Ошолордун баардыгы кесепети мындай чоңоюп атат. Анан кандай десем, азыркы жаштар менен чоңдордун ортосунда мындай чоң эмне деп койчу эле жанагындай аралык болуп, ошондон түшүнүксүздөр көп болуп атат да. Анын кесепеттерин сиз жанагындай айтып кеткендей Facebook, Instagram баракчасына жазабыз деп атпайсыңар, ошондой бизге да толтура каттар келет да. Анан ошол каттардын арасында ошол эле негизинен жалпысынан эле жыныстык мындай жетилүү боюнча ошол өспүрүм куракта деген аябай маанилүү этапты өтөт да, ар бир бала болобу, кыз болобу. Анан ошол маанилүү этапты өтүп атканда бул бир гана физиологиялык жактан өтпөстөн психологиялык жактан дагы ошо туура калыптан өтүш керек да. Анан бизде коомдо деген уят болбойт, антпе, айтпа, тынч, уят деп колго чабатып, бирдеме болсо жанчый салып атып эле, анан ушундай коомубузга келдик да бүгүнкү күндө. Ошол эле учурда дагы кошуп кетчү нерсе бул деген бойго бүтө албай жанагындай бесплодный
түгөйлөр, шериктер көп болуп атат да. Мисалы эркектердин арасында да, аялдардын арасында да. Анын баардыгынын кесепеттери көп. Ошол эле гигиенаны сактабагандыктан убагында врачка барып, алдын алуу профилактикасын кылбаган үчүн убагында дарылашпайт, убагында жанагындай дарылардын баардыгын ичишпейт, же болсо сактануу деген мындай темасы жок да. Ар жак бер жакка бара беришет, анан бүт көйгөйлөр менен келип, анан аягында балалуу боло албай атабыз, же балалуу болбой калдык деген да болушу мүмкүн. Кээ бирлериники ал деген экологиянын мисалы таасири да болушу мүмкүн, же болсо негизинен эле ушу кичинекей кезинде физиологиялык жактан мындай профилактикага барып болсо, гинеколог болобу, уролог болобу, андролог, ошол балким алдын ала алат болчу деген. Ушул уролог, андролог, гинекологторго кайсы жаштан баштап алып барышыбыз керек? Негизи кыздардын жетилүү убактысы 9 жашынан башталат. Ошо 9 жашка чейин эле 9, 10, 11 жаштарында башталат да. Эми болжомолу. Кээ бирлериники кечирээк, кээ бирлериники эрте болушу мүмкүн. Аны менен биринчи айызда келиши мүмкүн. Биринчи айыз менархи деп коет. Ошо айыз келерге чейинки же келгенден кийинки учурда биринчи профилактика кылып алып барып, консультация алып койсо жакшы болот. Же болбосо ошол эле ата-эне өзлөрү апасы болобу, эжеси болобу, ошо туура маалыматты берип койсо, ошо айыз келет, айыз бул деген физиологиялык, бул дене табияттан келген эле процесс, мындай колду кесип алса кан аккан сыяктуу эле, мындай бул эчтеке жаман эчтекеси жок, таасир эчтекеси жок, бул деген мындай сверхъестественный эмес, бул деген физиологиянын, аялдын физиологиянын, дененин түзүлүшүнүн бир части деп ушинтип түшүндүрүп берсе эле жакшы болуп кетет да. Анан биздикилер кайра эле ошонун баардыгын унутуп калышат дагы. Анан кыздар айыз келбей, мисалы бизге аябай көп кыздар кайрылышты өзгөчө ковид учурунда онлайн болуп калгандыктан. Мисалы 14-15 жаштамын дейт, айызым келбей атат дейт, же келет дагы 3 айга жок болуп келип кайра кетип калат, же айыз мисалы аябай көп келет, же оорутуп атат катуу, анан белим сынып атат, тиги бу деген толтура комментарий, сообщениялар келген да. Жеке демелерге. Балдарга болсо ошол эле жанагы өспүрүм курак деп атпайбызбы? 14-15 жашында мисалы алып барып 13 жашында ошол эле уролог болобу же андролог болобу, негизи мочеполовой системасын, репродуктивный системасын текшертүүдөн өтүп койсо, ошол эле мисалы негизи врачтарга баруу, профилактика алдын алуу баруу бул деген төрөлгөндөн баштап башталат да. Ошо төрөлгөндө вакцина коебу, анан жанагындай мисалы эркек балдардыкын урук бездери калтасына түштүбү же түшкөн жокпу, ошол төрөлгөндөн кийин мисалы гинеколог, акушерлер текшерип коюшат. Экитен урук бези түштүбү же түшпөй калдыбы. Анткени деген эркектердин урук бези деген негизи башында ичинин ылдый жагында болот, анан төрөлгөндөн же төрөткө чейинки убакытта түшөт ылдый. Анан 3 жашка чейин ал дагы мынтип калыптанбайт да. Ошол эркектин аны эч ким билбейт. Анан аны карабайт, мисалы экөө болуш керек экен калтада деп да билбейт. Акырын мынтип кармай албайт. Анан анын кесепетинен мисалы ал бир урук бези деген калып калышы мүмкүн. Бул брюшной полость деп коет, ошол жакта калып калса ал деген эмне кийин жараксыз болуп калат. Ошонун баардыгын алдын ала болсо болот. Ошол эле фимоз деген оору, фимоз деп мурундай жанагы жыныстык эркектин жыныстык мүчөсүнүн тышкы терилери мындай учуш жагында мынтип сузиваться этип калат да, ичкерип кетет. Анан ичкерип кеткенде анын кесепети эмне гигиенаны туура сактабагандан, анан туура эмес жуугандан. Көбү коркот да, мисалы ошол эле жанагындай крайний плоть деп коет, жыныстык мүчөнү алып тартып туруп ошону суу менен жуугандан коркуп, аны мынтип таштай беришет дагы, анан ал фимоз болуп, анан жана көп учурларда балдарга операция жасалып, сүннөткө отурулду, тиги бу деген ошонун кесепетинен да. Негизи фимоздун дарылаасы бул деген сүннөткө отургузуп кесип ташташ. Ошонун баардыгын мисалы эртерээк эле ойлонуп, бүт деген мунун баарын үй бүлө пландаштыруу деп коет да. Биз деген мисалы үй бүлө курардын алдында мен шеригим менен же өнөктөшүм менен барабыз дагы, мисалы медициналык профилактикаларды өтөбүз. Бойго болордун алдында мен дагы менин мисалы девушкам болобу, кызым болобу, эгерде же аялым төрөйбүз деп мындай чечим кабыл алсак, анда деген 1 жыл хотя бы даярданыш керек. Атайын профилактикаларды өтүш керек, өзүңдүн ден соолугуңда чындашың керек, витамин, андай мындайларды ичип, андан кийин гана барыш керек. Да, биздики эмне мындай туура барып калдык, анан эми болуп калдык деп эле төрөй берет, анан ошонун кесепеттери көп болуп калышы мүмкүн.
негизи ошону жатта аял менен эркектин дагы бири бирине түп келбей калган учурлары болот экен го. Анан ошон үчүн бойго бүтпөй калган учурлары болот экен. Ошон үчүн туура айтасыз, чынында эле ошентип көзөмөлгө алып профилактикадан өтүп туруу деген нерсени терең мындай жайылтып киргизип койбосок болбойт. Анан өздүк чек ара деген нерсени дагы көп эле түшүнө бербейбиз. Ар бир балага кантип өздүк чек арасын үйрөтүшүбүз керек денесинде. Негизи бул кичинекей жашынан эле үй бүлөдө башталыш керек. Өздүк чек ара дегенде бул эмне? Мына бул менин мисалы кийимим, же менин нос кийимим, же менин турсийим, буга мен өзүм кам көрүш керек деген сыяктуу да. Чек ара дегенсе эле бул жөн эле бул меники, тийбегиле сасып кир болуп жатса деле эчтеке болбойт деген жөнүндө эмес да. Көп ата-энелерге айтсаң эле башташат да. Ой, силер деген биздин балдарыбызды бузуп атасыңар, анан алар укпай калышат. Жок, өздүк чек араны үйрөнүп атканда бул жакта деген балдарда жоопкерчилик сезими да пайда болот. Ошол сенин мисалы буюмуң болсо, ошол буюмга сен жооп бересиң деген мааниде үйрөтүшүбүз керек да. Кичинекей кезинен баштап, мына сенин кружкаң же сенин тарелкаң жеп бүттүңбү, тамагыңды алып барып таштап, мисалы жуаса дагы мойкага салып кой, же болбосо ошол эле турси носкилериңди өспүрүм куракта өзүң барып жууп койсоң болот, ошолордун баардыгы. Ошол эле учурда өзүңдүн полотенцең, жеке полотенце, жеке мисалы төшөк, жанагындай постельный белье деп коет, зубной щетка, ошолордун баардыгы, бунун баардыгы жеке болуш керек. Жанагындай мочалка жана башка. Ошолордун баардыгы жардам берет да. Ошол сезим, эгоизм көп айтсам, эгоисттер өтө чоңойот дейт. Жок, бул эгоизм эмес, бул деген жанагындай жеке кандай десем, предметтер да ошон үчүн алар деген өзүбүздө болушубуз керек. Андан тышкары дагы сиз жана башында айтып кетпедиңерби, Европада китепчилер аябай бар деп. Көп депчи мындай. Мисалы, бул там ким чочун бир адам келсе, аны менен эч жака барбашың керек, ичип кетпешиң керек, тиги бу депчи. Бизде деген бул менен да аябай көп көйгөйлөр жаралып атат, көп ар кандай талкуулар болуп атат да. Негизинен бизде да ошондой китепчилерди чыгарып, ошондой видео материал болобу, мультфильмдер болобу, ошолордун баардыгы болсо аябай жакшы болот эле да. Бирок тилекке каршы ошол сөздөр азыраак болуп калат да. Биз эми чочун кишилер деп да айткандан эртеңки күнү тиги силердин подписчиктериңер келип туугандарды эмне эметип атасың деп жүрбөсүн. Бирок бизде деген аябай тууганчылбыз да, ал жакшы, ал жаман эмес. Бирок ошол эле учурда ошол тууганчыл болуп атат деген биз кичинекей балдар, өспүрүмдөрдүн чоңоюп келатканда психологиялык жактан жана границаларын сүртүп салабыз да, бузуп салабыз. Мисалы, эми 5-6 жанагындай бир тууган болуп келип тааныш болсо, бизде мындай маданиятыбызда өбүп, кучактап, отургузуп деген нерселер бар да. Астына отургузуп алышы мүмкүн кичинекей баланы, ошолордун баары. Баланын реакциясы, биринчи реакциясы табияттан бул эмне түртөт, ыйлайт, чочуркайт, Мисалы, көп эле айтып коет го, балдарды кармай калсаң, көтөрө калсаң, ой, бала чочуркап атат, баарынан эметет экен деп, анан мисалы 2-3 адам эметсе, ой, сенден чочуркабайт экен деп коет да. Ошол чочуркаган деген бул табияттагы защитный механизм деп койсок болот. Ошо бала айтып атат, жок, бул адамдарды мен тааныбайм. Мен бул байке же эже ким экенин билбейм, ошондуктан мен бугаларга обратный реакция берем дейт да. Анан ошол учурларда биз деген ата-эне катары, чоңдор катары ошону деген бузуп салабыз. Жок, сенин бул реакцияң туура эмес, сен буну деген калтырышың керек. Сени бир чочун адамдар кармаса, тийсе, кучактаса, өпкүлөсө, андан эчтеке жаман эмес деп туруп, ошонун баардыгын мээсинде сиңирип салабыз. Анан ал кала берет. Көп учурларда бизде кандай урушуп салабыз да. Мисалы, кыргыз тил менен ойлонуп атканда мындай аябай зөөкүр сөздөр көп экен да, мындай. Ошолор менен алып туруп тарс урушуп салабыз. Бирдеме болсо колубуз согуп салабыз, сабап салабыз, былчып салабыз мындан. Ошол өзүнүн сөзү былчып салабыз деген. Ошолордун баардыгын кылабыз дагы, анан кичинекей бала ошондон коркуп калат. Кийин силерге келип, мисалы, мама мага мектептен бирөө ушинтип атат деп айтпайт. Анткени биринчиден силер кичинекей кезинде жардам берген эмессиңер, силерге ишенимдүү мамилеси азыраак болуп калышы мүмкүн. Экинчиден силер кайра балким урушасыңар. Анан эмне болду? Эчтеке болбойт тийсе деп. Эми алардын психикасы башкача да, алар өзүнүн призмасы аркылуу үйрөнөт. Үчүнчүдөн жанагындай коомубузда
victim blaming деп коет эми англисче айтканда, бирок коомубузда ошол наоборот ошол зордук зомбулуктун кесепетинин жертваларына ошол адамдар өткөндөрдү наоборот күнөөлөйт да. Мисалы кызды зордуктап кетти десе, астында комментарийлерде эмне деп жазат? Өзү күнөөлүү, өзү момтип жалжактап жүрдү, тышка чыкты, чачын боёп алды, анан тиги бу деген. Ошол эле мамиле дагы өспүрүм куракта да болушу мүмкүн, мектепте. Өзүңдү ушинтип алып жүрөсүң, значит сен ушундай позволять этип атасың деген риторика дагы бар да. Буну дагы аябай жок кылыш керек, анан коомубуз менен иштешибиз керек. Анын канча убакытта, кандай бул эми баалуулуктар менен да байланыштуу. Мен акыркы кандай десем, 2-3 айдан бери күндө эле ушу зордук зомбулук, өлтүрүүлөр, кичинекей балдарды зордуктап кеткен темалар күндө болуп атат. Ошонун баардыгын новостилер аркылуу өтүп атат. Мисалы, Айзаданын өлүмү боюнча да аларга да срок бердип, моральный компенсацияны 20 000 кылып коюпту. Ошонун зөөкүрлөрдүн ошол зордуктап аткан адамдарга катуу чаралар көрүнбөсө, мисалы 15-16 20 жылдан ашык ошол эле моральный компенсация көп. Муну коомдо бизде деген бул мамиле ордунан жылбайт да. Ошол эле жана Токмоктогу болгон окуя, Токмокто болду эле 13 жаштагы кызды тиги судья оправдывать этип салган насильниктерине, анан кайра резонанс көтөрүлүп ошолордун баардыгы бул эмне? Эркектер өзүнүн безнаказанностун сезип турат да. Мага эчтеке болбойт, мен чыгып кетем. Тоого урдасаң 5 жылга кечилесиң да. Киши өлтүрүп же кишини зордуктасаң, башка адамдын жанагындай адамдык сапаттарын жоготуп, жанагындай насилие болуп, ошолордун баардыгын жаман нерселерди кылсаң, ага жооп бербейсиң да. Же 1 жыл, 2 жыл болуп, же штраф менен да чыгып кете бересиң. Ошондой көйгөйлөр катуураак кармалыш керек да. Бирок мен ошол эле учурда жанагындай смертный казнь, анан жана башка нерселер жөнүндө да каршымын да. Анткени алардын баардыгы гумандуу эмес, биринчиден. Экинчиден деген биздин системанын идеалдуулугу эмесинен анын жертвалар болушу мүмкүн да, политический жертвалар и так далее. Ошондуктан баардыгы, конечно, в рамках закона, укуктун мындай чегинде болуш керек, бирок ушулар аркылуу бул көйгөйдү балким чече алабыз да. Эми мындай суроо, сен психологсуң да, психологияны бүтүрдүң жаңы эле. Анан мындай суроо келип атат, момундай педофилдер, ушундай зөөкүрлөр жана Айзаданы өлтүргөндөй кыз мынтип баш тартып койсо эле дароо кол салгандар, алар эмнеден улам келип чыгат? Кичинекей кезинде кандай травманы көрүп калды эле? Бул эми аябай комплекстүү суроо. Буну деген биз отуруп алып мындай чечмелешибиз керек. Кандай кесепеттер болушу мүмкүн ошондойго? Үй бүлөдө жакшы жанагындай сүйлөшүүлөр болбосо, кичинекей кезинен мисалы ошол бала болобу, кыз болобу, ушундай эле өсөт, урушат, сабайт, мисалы өзүнүн ичинде эмне болуп атканын мисалы ата-энесине айта албай калышы мүмкүн. Бул жакта деген психологияны алсак, аябай мындай көп спектрди карайт. Мисалы үй бүлө кичинекей курагын карайт, кандай өстү, кандай десем, окруженияда өстү. Аны карашыбыз керек. Экинчиден ошо адамдашка адамдар менен өзүнүн коммуникациялары кандай. Мисалы биз экөөбүз отуруп шашпай сүйлөшүп, мисалы силер өзүңөрдүн оюңарды айтып, мен өзүмдүн оюмду айтып, бир чечимге келе алабыз же келбей эле, бирок ошол эле учурда бири-бирибизди чачтан жулуп, жок сен туура эмес, жок мен туура эмес деп айтпайбыз да. Анткени бизде жана коммуникациялар бар. Кээ бир адамдарга бул аябай оор экен. Мисалы сүйлөшүп атканда адам өзүн жоготуп же өзү утулуп атам деген мындай башына илип алышат экен да. Сүйлөшүп атканда биз жөн эле сүйлөшпөйбүз, биз как будто ойноп бир жарышып атканда, утулуп атам деп баштаганда анан агрессия башталат. Эмоциялардын баары чыга баштайт. Ал эмнеден? Ал адам деген өзүнүн сөздөрүн, өзүнүн жанагындай мээсинде болуп аткан жанагындай ар кандай ойлорун түздөн түз оозунан чыгара албай, анан ошо насилие аркылуу жанагындай эмоция аркылуу чыгара баштайт. Эмне үчүн мисалы күйөөсү менен аялы урушуп атканда бир момент акырын сүйлөшүп туруп, анан тондор повышаться этет, анан кол бутка кетет. Анткени түшүнбөйт, түшүндүрө албайт, бири-бирин укпайт. Ошолдун баардыгы да кесепет болушу мүмкүн да. Анан жанагындай эми зордук зомбулук деп атпайбызбы? Бул жакта деген кичинекей балдарга, кичинекей кезинен адамдарга, кыздарга бизге мындай
ар бир жан кымбат экенин айтпайт. Ар бир жан, ар бир дене болобу, кыздын денеси, эркектин денеси болобу, бул мындай аябай жанагындай человеческое достоинство деген бар да, биз деген мындай сапаттуу мындай өзүбүзгө мамиле кылбайбыз биринчиден, анан башкаларга да кыла албайбыз. Мен өзүмдүн мисалы денемди сүйбөйм, өзүмдүн денемди жеп көрөм, мага өзүм денем эмне болуп аткан без разницы, ошол эле өзүнө сүйүү жок. Мындай кыскача айтканда, сүйүү жок, өзүнө болбогондон кийин анан кантип башкаларга ошону бере алат? Башкаларга бере албаса, анда деген ошонун баардыгы жанагы айтып кеткендей, ал мен силердин мисалы денеңерди адам катары эмес, мындай бир дене катары жөн эле көчөдө жаткан денедей сыяктуу эле воспринимать этип калам да. Анан ошол болуп атат да азыркы күндө. Бул жакта дагы эме балким подписчиктерге кайра помидор ыргытат. Феминизмдин да кичине эмелери кирет да. Феминизмди просто бүгүнкү күндө атайын кээ бир адамдар колдонуп атат, бирок бул деген патриархаттын дагы мындай кесепеттери десе болот да. Анткени ошо эркек өзүнүн күнөөсүн сезбейт. Кийин ошого мен дагы наказание алам деп сезбейт. Безнаказанность чувствует этет да. Ошону сезгенде деген анан каалаганын кыла берет. Ошонун да кесепети болушу мүмкүн. Эми бунун баардыгы деген кээ бир педофилия бул психологический эме расстройство деп коет. Аны психологдор оңдой алабы? Педофилия атайын реабилитация бар, атайын реабилитациядан өтүшөт. Жана мисалы алкоголик, тамеки чеккен, же баңгизат колдонгон адамдарга да реабилитация бар да, ошондой эле реабилитация педофилдерге дагы бар. Анан жанагындай кастрация деп атат, ошонун баардыгы мисалы химический эмес, механический деп да окуп калган да, анын баардыгы дагы жардам бериши мүмкүн эмес. Анткени сексуалдык каалоолор кала берет. Мисалы жыныстык мүчөсү иштебей калышы мүмкүн, бирок сексуалдык ошо балдарга карата каалоосу калат дагы. Анан бул кол болобу, таш болобу, эмне болсо ошону менен бирдей зорлуктай берет. Ошондуктан биз деген мунун баарын аябай комплекстүү түрдө карашыбыз керек да. Өспүрүм учурда балдар жетилип атканда кыз экенин, эркек экенин мындай түшүндүрүш керекпи дегеним. Өзүмдүн тажрыйбаман да чоңойгуча өзүмдү эркек сезип жүрөм. Кийин төшүм чыгып атканда гана мындай аял экенимди билгенде өлө стресс болгом да, кантип мен аялмынбы депчи. Мага түшүндүрүлгөн эмес да, анан айтам да, азыр эркек уулум өсүп атат 12 жашта. Мен ага мындай ориентациясы түз болуш үчүн, ага ал мындай эркек экенин сезиш үчүн мен эмне кылышым керек? Эми аябай кызыктуу суроо болду. Негизинен психологияда кичинекей балдар өсүп атканда 4 стадия деп коет, стадия психосексуального развития. Эң биринчи стадия 4 жашка чейин, бул деген половая идентификация деп коет. Бул эмнени билдирет? Жыныстык идентификация болуу. Мен эркекмин же мен кызмын деген ошол 4 жашка чейин негизи келиш керек. 4-5 жашка чейин деп коелук. Эми мейли бул деген средний жанагындай статистический деп коелук. Бул жакта эмне кичинекей балдарда мисалы уят сезими жок да. Мисалы кыздар горшокто отурса, балдар барып карашы мүмкүн, же балдар сыйып атса, кыздар карашы мүмкүн. Бири-бири менен ойноп жүрүшөт, мындай жок. Ошол как раз идентификациялоо мындай, кандай десем, биринчи жолу көрүү ошол 4-6-5 жашка чейин куракта келет да негизи. Анан бул жашта деген эчтекеден коркпой эле коюш керек, чочуркабаш керек. Көп мисалы ата-энелер, апалар жазып атат азыр. Менин эркек уулум 2 жашта, 3 жашта, анан чочосу менен ойногонду жакшы көрөт дейт. Ошо жыныстык мүчөнү кармалап, мисалы чойгулай берет, эмне кылыш керек, анан колун байлап коём, анан турси кийгизип коём, анан ал кийин педофил болуп калбайбы деген да болот да. Эми бул деген 4-5 жашта дагы ошол жакшы сезимдер болуп атканын сезе баштайт. Бул ал жыныстык катнаш сыяктуу эмес, эми эркекке чоңдордун азыр фантазиясы иштеп кетпеш үчүн. Бул жөн эле аларга бир башкача сезим. Ошол сезимди сезген үчүн алар дагы ушинтип экспериментировать этет да. Анын баардыгы дагы эчтеке эмес. Ошол жактан айта кетчү нерсе, урушпаш керек, чаппаш керек колго, коркутпаш керек, анткени ошолордун баардыгы кийин психологияда кесепеттерин алып келиши мүмкүн.
кийинки стадия деген бул өзүбүздүн негизи кандай десем, мага кимдер жагат, мага кайсы ким жагат, эркек жагабы, кыз жагабы деген да башталат да. Эми ал деген сүйлөшүү учурунда мектепке барат, мисалы садикке барат, мектепке барат. Азыр деген кичинекей садикке барсаң, менин девушкам бар, тиги бу деп кичинекей балдар эми бири-бири менен сүйлөшөт. Сурасаң тиги мектепке 1-2 класста уже сүйлөшүү деген темалар көтөрүлөт да. Бул деген ошо мындай кандай десем, табияттан келген процесс. Анан кийинчерээк бир 16-15 жаштан кийин жанагындай сексуалдык багыт деген болот. Мен сексуалдык багыт дегенде бул сексуалдык жашоодо кимди тандайм деген сыяктуу да. Анан бул жакта деген эми сразу айта кетейин, түз атайын кылып же мен тиги кыздарды салып берсем кыздарга ооп кетип, балдарды салып берсем балдарга ооп кетет деген жок. Эгерде ошо табияттан мындай психологияда айтат, ошондой бала төрөлсө же кыз, буну эчтеке менен силер мынтип кандай десем, исправить десем да туура эмес угулат да. Эч кандай бурмай албайсыңар. Нуртелек курулуш компаниясы алгачкы төлөмү жок. 24 ай пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээсиз. Нуртелек курулуш компаниясы менен бирге келечекти куруңуз. Азыр андай практикалар да көп. Мисалы, кичине козгоп баштадык бул теманы. Мисалы, баласы мен геймин же дагы бирөөдө эмне десе, алар биринчи очередь кыздарга салып берет, жанагындай секс работницаларга. Же болсо экинчи учурда зордук зомбулук кылат. Арткы тешигине зордук кылып, ошол психикандай зордук аркылуу анан өзгөртөбүз деген мамиле сыяктуу да. Эми булардын баардыгы иштебейт, бунун баардыгы психологияда, наукада бүт доказанный болду. Ошондуктан бир ата-эне эмне кыла алат, эмне кылыш керек. Бул ошо өспүрүм болобу, кичинекей бала болобу, кичинекей чагынан туура сүйлөшкөндү үйрөтүү, туура мамилелерди курганды үйрөтүү. Чоңдор деген кичинекей балдар губкада эле чоңдордон көп нерсени сиңирет да. Мисалы, мен карап атам, мен көрүп атам, анан мисалы кээ бир поведенияларды, сүйлөмдөрдү, сөздөрдү, бир момент жанагындай вирусный ролик болуп кетпеди эле, кыз кичинекей кыз өзүнүн сестренкасын отургузуп алып, мектепте ойноп, анан өлө ролду аткарган да. Анын баардыгын үйрөтүлгөн нерсе да, ал деген ошону көрүп жүрүп, угуп жүрүп, анан ошонун баардыгын эле кайра воспроизводить этет. Ошондуктан биздин чоңдордун биякта жоопкерчилиги туура мамилелерди түзгөндү үйрөтүш керек. Туура сөздөрдү, туура сүйлөшкөндү үйрөтүп, өзүбүз дагы ошо ишинди мамилени балдар менен курушубуз керек да. Көп учурларда ата-энелер балдары менен сүйлөшө албайт. Көп учурларда ата-эне балдарына мээрим сезимин так жана түз айта албайт. Мисалы, же балдар дагы ошо айта албайт. Мисалы, азыр бияктан эле эксперимент кылып, ата-энелерине, могу биякта жүргөн балдар, кыздар, ата-энелерине чалдырып туруп, апа же ата мен силерди сүйөм десе, тиякта, сен жакшысың, эмне болдуң, амансыңбы, эмне болуп кетти деген болот да. Жок, бала, мен сени да сүйөм, тиги бу деген эч кимде мындай аз учурларда звонок ответ болот. Мен мамам даже кээде мынтип чалганда, жакшысыңбы, эмне болду, бирдеме болуп кеттиңби деп мындай биринчи сарсанаа сезими болот да. Негизи деген эми андай болбош керек. Эми ал дагы жакшы, ал деген сүйүүнү билдирет. Ошол эле учурда бул чоңдордун жоопкерчилиги, анан айтып атайынбы, бири-бирибиз менен сүйлөшкөндү билбейбиз. Аялы күйөөсү менен, баласы, ата-энеси менен, чоңдор бири-бири менен, анан жанагындай көп көйгөйлөр пайда болот. Мисалы, жакында эле бир эже жазды. Кызы 14пү, 15 жашта деди. Анан телефонун калып калыптыр, телефонунан караса 17би, 16 жаштагы бала менен сүйлөшүп, ушундай откровенный уже жыныстык эме боюнча жанагындай кошулуу боюнча сүйлөшүп атышыптыр, бири-бирине интим фоткаларды жиберишиптир. Ушулордун баардыгы бар экен. Анан ошо эже айтат: "Мен буну биринчи жолу көрдүм, шок болдум, ушунчалык шок болдум дагы алып туруп катуу жанчып салдым" дейт. Кызымбы? Эчтеке сүйлөшпөптүр, эчтеке эметпептир, ушунчалык катуу жанчып салдым дейт, телефонун алып алдым дейт. Анан сурадым да, канча убакыт өттү дейт. 3-4 жума болуп калды дейт. Бирок ошол ситуация до сих пор кетпей атат. Эмне кылдым, туура эмес кылдымбы же туура кылдымбы деп айтып койчу дейт. Туура эмес кылдыңыз, туура кылдыңыз деп да айтпайм. Бирок келгиле суроолор менен бири-бирибизди түшүнөлүк дедим. Сиз ошону кылгандан кийин
өспүрүм кызыңыз силерден мындай башкача болуп калдыбы десем, ооба деди. Өзүнө жабылып калды, сүйлөшпөй калды, эчтекенисин айтып бербей калды, эмне болуп атканын да айтпай калды дейт. Анан десем, акырындан эми сүйлөшөйүн десем, ооба жакшы, мындай эле тиги бу деп калды дейт. А башка кантип эми ошол мамилелерди түзүү билбей атам дейт. Эми бул көп ата-энелер коркутпай тиги бу деп дагы кайра сабашы мүмкүн да. Сен эмне мени коркутуп атасың, бултуйуп мага сүйлөп айтасың депчи. Бирок бул жакта деген сабаган сайын, урушкан сайын силер жанагындай бири-бириңерди алдаганга көбүрөөк мүмкүнчүлүк шарттарды түзүп атасыңар да. Мисалы бүгүн келет, силер уруштуңар, силерге айтып берди. Эртең келет, уже историялар добавляться этип, анан түз жанагындай чыныгы мамиле, сүйлөшүү, талкуу болбойт да. Ошондуктан бири-бирибизге мындай жылы мамиле түзгөндү, бири-бирибиз менен сүйлөшкөндү үйрөнүп, анан ошо балдарыбызга дагы ошону үйрөтүшүбүз керек да. Эң негизги ошол. Үй бүлө деген эң негизги кандай десем, жанагындай жери болуш керек. Кайсактан бала мамилелерди түзгөндү үйрөнөт, сүйлөшкөндү үйрөнөт, жыныстык тарбия алат жана башка. Анткени биз ата-эне катары, чоңдор катары ошол кичинекей балдарды төрөп аткандан кийин алардан эч ким сурабайт да, сен төрөйүнбү же төрөбөйүнбү деп. Биз чечим кабыл алабыз. Бизге деген бала керекпи, керек эми. Ошону төрөгөндөн кийин биз аны деген кам көрүшүбүз керек. Чоңойгонго чейин жоопкерчиликти алышыбыз керек. 18, 19, 17, 16 болобу, ар кандай куракка чейин биз ошол балабы же кыз болобу кичинекей эмеге жоопкерчилигибиз бар. Анан ошону жөн эле төрөп албастан туура дагы тарбиялаш керек, жакшы тарбия бериш керек, жакшы шарттарды түзүп бериш керек. Анан жөн эле мындай мага аябай жакканда бир жолу ушундай встречада отуруп бир кыз болчу да, өспүрүм кыз детский домдон экен. Анан ал ушинтип сүйлөшүп отуруп, үй бүлө тууралуу эме жөнүндө сүйлөшүп атсак, мынтип айтты. Мен деген суранган эмесмин да мени төрөсүн деп же төрөбөсүн деп. Эмнеге мени төрөйт? Анан төрөсө да нормально мени бакпайбы, эмне таштап кетти деген да. Ошол сөздөр кандай 6 жыл өттү, до сих пор мындай кулагыман кетпейт да. Аябай ушунчалык ызалануу менен ошол сөздү айткан болчу да ошол убакытта. Бул мындай чоңдор деген ойлонуш керек да. Чоңдордун мындай өзүнүн аң сезими келип мындай мен чоңмун, мен деген баарын билем дей бербей эле ошо кичине угуп бизди анан кандай десем туура мамиле кылса жакшы болот. Жанагы ситуацияда аял жанчып салды го кызынчы. Кандай мамиле кылыш керек эле? Туурасы кандай болот эле? Сүйлөшүш керек болчу. Отургузуп алып акырындан кызым деп мындай. Эми конечно сразу жылым байланыштарды, мамилелерди түзгүлө десем, ата-энелер сразу айтат. Ой, кантип түзмөк элек тиги. Ал деген мен бүгүн барып алып эле сразу бүт баарын ачыкка сурай берейин деген жөнүндө эмес да. Бул деген акырындан пайда болуш керек. Эгерде буга чейин жок болсо. Мисалы, мен силердин Instagram баракчаңарды карайм. Балаңыз менен аябай жылуу мамилелер бар. Алардын баардыгын силер жылдап ушуну түзүп келатасыңар, туурабы? Мен дагы барып, мисалы, ошол эле ата-энеме мисалы барып, мону жөнүндө айтып, муну жөнүндө айтып берсем. Бирок ошол жылуу мамилелер жок болсо, мисалы, мектеп учурунда, окуп жүргөндө, ошол баланы отургузуп алып, жарым саат сүйлөшүп, анткени психологдор айтат, жарым саат күнүңдү сүйлөшүү, мындай эч бүт баарын таштап коюп, экөөбүз отургандай маңдай теске отуруп алып, кандай болду, эмне болуп атат, эмне жаңылык болду дегендердин баардыгы жардам берет. Ошол учурда эмне кылыш керек эле? Урушкан бул туура эмес, сабаган бул туура эмес. Урушуп сабаса, анын деген запрет кылбайт, же аны таштап салбайт, же аны менен алек болбой калбайт да. Бул баары деле боло берет. Мээде кала берет, сине берет, бирок силерге болгон мамилеси жок болуп калат. Мындай связи бузулуп калышы мүмкүн. Бул жакта деген отургузуп, кызым, сен өспүрүм буруп, мисалы, куракка келдиң, сенде ушундай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, тиги бу, анан жыныстык, мисалы, жактан дагы балдар менен барганда момундай болушу мүмкүн, балдардан мындай алысыраак жүрүш керек, анткени момундай, мисалы, момундай болуп калышы мүмкүн. Анан мен акырын көрүп калдым, эгерде айтам десе, көрүп калдың, бул деген мисалы мындай кылган болбойт, муну деген мындай кылып салыш керек деп, ошол каждый эмелерин чечмелеп сүйлөшүш керек болчу да негизи. Биринчи ирет, эмнеге сен муну кылып атасың, же эмнеге сен кылып атасың эмес, бул ал бала кийим, мисалы, ошолордун баардыгын сураштырыпчы.
анан жөн эле урушуп салганда бул туура эмес болуп калат. Эми бул деген аябай кичине өзүбүздүн эмоцияларыбызды четке алып, анан мындай кичине жанагындай изилдөө кылышыбыз керек да. Балким ал баланын курагын билбесек, балким ал чоң адам. Андай учурларда болгон да. Чоң адамдар менен сүйлөшүп атып, анан телефондорунан билип калып, анан телефон акаты, жана Дордойдо болгон акыркы милиционерлер менен ситуацияларда ошондон чыкты да. Телефондон жазып калып, акырындан чалып, билип атып, жигитимин деп, анан ошо чоң адамдарга чыкты. Ошон үчүн деген биз анын баардыгын ойлонуп туруп анан иш кылышыбыз керек. Балким ошо силердин 14 болуп 15 жаштагы өспүрүм кызыңар менен 50 жаштагы бирөө сүйлөшүп атат. Балким ал аны деген кыз каалабаса дагы ошону запугивать этет атат. Эртең келип туруп эртеңеңди өлтүрүп салам, эртең келип туруп апаңды зордуктап салам, эртең келип туруп мынтип салам, эртең мынтип салам десе, алар балдар да алар коркот. Сүйүп жанагы ата-энесин коргоп калайын деген мамиле коргоп калайын деген ой менен эле мисалы сүйлөшүшү мүмкүн, же болсо психологиясын ушунчалык бузуп салат. Алардан да зависимость болуп калышы мүмкүн. Эми аябай толтура көйгөйлөр болушу мүмкүн да. Ошондуктан эми эң негизгиси бул урушуу, согуу, сабуу бул туура эмес да. Бул эмелерде. Жанагындай мастурбация деп коет го. Өзүн кумар алып келүүдө, рахат алып келүү. Анда дагы ата-энелер мисалы көрүп калса, урушпаш керек, балдарды жасабаш керек. Анткени деген бул моментте деген аябай стресс көп болот. Анан кийин дагы өзүнүн кесепеттери болушу мүмкүн. Психологияда травма, эрекциональная дисфункция деп коет, жанагындай дагы толтура башка нерселер бар да. Ошон үчүн бул жакта отуруп сүйлөшүш керек. Эгер мастурбация кылба, жаман деп дагы айтпайм, жаман десең эми жаман экен деп кылбай коет да, түшүндүрүп бериш керек. Эмне үчүн ал болуп атат, эмне үчүн кандай өзгөрүүлөр болуп атат, организмде эмне болуп атат, ошондуктан жыныстык тарбия керек да. Бизнес-ланчи от этнокомплекса Чорпая – это возможность перезагрузиться даже во время обеденного перерыва, вкушая при этом потрясающие национальные блюда. Свежий воздух, звук журчащей воды и вкусные блюда. Каждый день с 11 до 6 вас ожидают бизнес-ланчи по самым выгодным ценам. 10 минут и ваше блюдо готово. Биз 10 класста эсимде А, Б, В бүт класстын баарын бир жакка, бир класска киргизип туруп, эркек кыздардын баарын аралаштырып. Анан директорубуз сонун видеолорду коюп берген да. Ал жакта видеолордо неме жанагы аборт кантип алынып, балдардын мынтип колу жулунуп, буту жулунуп, мынтип алынып атканы, анан сперма кантип кирип атат, кантип бойуна бүтүп калып атат. Прям ошолордун баарын көргөзүп, анан кандай оорулар, аны муну аябай мындай ушундай көңүлгө отуруп калганда ал нерсечи. Андан кийин биз эмне үчүн мындай кыйшактабай калганбыз, эркектерди айланып өтүп калганбыз дегендей. Негизи ушундай мындай атайын тасмаларды олобу, маалымат жеткирүү болуш керек экен да. А бизде үстүртөн эле көмүп коюшат го, жаман болот, болбойт деп элечи. Ошол нерселер абдан маанилүү экен. Анан Европада мисалы үчүн мындай биринчи жыныстык мамилеси болсо деле ачык эле айтат экен да, баланча менен менин биринчи жыныстык мамилем болду. Анан кандай өттү деп, анан кадимкидей бул нерсе норма катары кабылдап сүйлөшүшөт экен. Анан тиги жигити үйүнө келип кыз менен бир анын бөлмөсүндө жатып кала берет экен. Эмнеге антет, мындай уят да десең, андай болбойт, уят деген болбойт дейт. Анткени ал башка жерде с кем попала мен билбеген бирөө менен, где попала каякта мен билбеген жерде жаткандан көрө менин алды көз алдымда болсун, жан дүйнөм тынч болот дейт экен да алардачы.
аябай анын кызынын тарбиясын берген тарбия, кызына берген тарбиясын угуп алып, ай деп атпаймынбы? Жыныстык мамиле бул деген уят нерсе эмес да. Бул ар бирибизге, ден соолугубузга, физиологиябыз баягы сураган нерсе деп анан бирок ошону эле туура кылыш керек экен деп. Мисалы үчүн кыздар кадимкидей дары ичип 14 жашынан эле гинекологко барып, өзүн коргой турчу, жана боюна бүтүп калбай турчу дары ичип башташат экен. Эркек балдар болсо ошол эле жашта презерватив менен колдонгонду үйрөнүшөт экен. Эки тараптан тең коргоону жүрөт экен, боюна эрте бүтүп калбаш үчүн. Анан мындай баланы жасаганда дагы мындай осознанно, аң сезимдүү, мен буга даярмынбы, психологиялык жактан даярмынбы, моралдык жактан даярмынбы, финансылык жактан даярмынбы деп ойлонуп, анан бүт анализдердин баарын тапшырып, анан мындай бул нерсеге дыккаттык менен бир чоң бир проектке даярданып аткандай даярданып анан кечет экен да. Аябай таң калдым ошол нерселерге. Бирок тилекке каршы бизде менталитетте, анан бизде болбойт андай нерселер деген көп мындай бут тосуулар болгон үчүн чынында эле көп көйгөй болот окшобойбу дейм да. Бизде хотя бы жанагындай коргонуу, маалымат берүү, жыныстык катнашка барбай эле коюшсун. Мен деле өспүрүмдөргө эрте баруу өзүнүн психологиялык эмелери менен дагы кездешет. Ошол эле коргонуу, чоң адамдар үй бүлө пландаштыруу, өспүрүм курактагы балдарды эмне кылабыз? Чоң адамдарыбыз билбейт да, үй бүлөнү пландаштырганды, ошол эле жыныстык жол менен жугуучу инфекция, ВИЧ, ар кандай эмелердин баардыгын алдын алуу деген жок да. Ошол аң сезимдер кичине келсе, бир 20-30%. Бизде медиктерибиз, врачтарыбыз, бүт коомубуз рахмат деп болчу да. Мына жакында эле ошо медиктер менен бир встречада болуп калдык. Анан уже алар мынтип чыйпылдап мынтип, ай качан киргизесиңер жыныстык тарбия, киргизбейсиңерби? Мисалы, бесплодия бизде өсүп атат, жыныстык жол менен жугуучу инфекциялар өсүп атат, сифилис, гонорея, трихомония, ВИЧ да ошолордун баардыгы өсүп атат. Бун өспүрүм курактагы бойдон алдыруулар да өсүп атат, өспүрүм курактагылар төрөгөндөр өсүп атат, зордук зомбулук өсүп атат. Качан киргизесиңер дейт да. Анан мен да айттым, эми качан киргизесиңер дебей, качан киргизели, бизге да көмөк болгула, бизге да жардам болгула деп ушу врачтар менен сүйлөшүп да. Алар дагы уже медициналык жактан, биз мисалы коомчулук, психология жактан айтсак, алар уже медициналык жактан коңгуроо кагып атат да. Бүгүнкү күндө бирдеме кылбасак биз өсөбүз дейт. Жакында эле UNAIDS-тин, бул ООНдун жана ВИЧ-ке каршы агентствосы өзүнүн отчетунда опасность деди. ВИЧ бул жаңы эпидемия болуш. Эми эпидемия, бирок мындан дагы өрчүшү мүмкүн экен да. Бизде Кыргызстанда ВИЧ деген мурун мисалы энеден балага же жанагындай баңгизат аркылуу өтсө, азыр бул деген популяцияга кетти, жыныстык катнаш аркылуу кетти. Жыныстык катнаш именно гетеросексуалдык катнаштардын арасында өсүп атат. Ошолордун баардыгындагы гетеросексуалдык аял эркек нормалдуу. Аял эркектин ошол катнаштарда өсүп атат. Анан бунун баардыгы көйгөй экенин биз кабыл алып, ошонун баардыгына бир чараларды көрүшүбүз керек да. Жыныстык ошол сабаттуулук боюнча сабакты мектептерге киргизиш керек дегенде ата-энелердин баары чалкасынан кетип, ушундай ужас болушат да. Ал эмне депчи? Ал жыныстык сабаттуулук эмнени үйрөтөт? Айтып койбойлу. Ошо чалкасынан кетет да. Бизде деген чоңдордун фантазиясы башкача да. Анан извращенный десем болот. Чоңдорго мисалы жыныстык тарбия десең, алар мынтип сразу эле ой, жыныстык мамиле катары, секс тууралуу, анан кантип барыш керек, анан тиги бу, анан мисалы менин балам деген презерватив жөнүндө билип алса, ал барып ошону кылат деген мамиледе кабыл алып, анан эле чырч сала беришет да. Негизинен жыныстык тарбия, жыныстык сабаттуулук бул деген жөнөкөй, кандай десем, дененин эрежелери десем болот. Кантип өзүңдү таза алып жүрүшүң керек, кантип өзүңдү коргошуң керек, кантип өзүңдүн ден соолугуңду чындашың керек, өзүңдүн денеңди билүү. Мисалы, биздеге деген биология, анатомияда бүт органдарды изучать этебиз. Бирок могу жакка келгенде эле мугалимдер самостоятельный изученияга берет, же болсо вообще кийинчерээк окуп аласыңар дейт. Ошо менен калып калат. Толтура балдар антип атат. Же болсо жанагындай растенияларды түшүндүрөт да, тычинка пестик дейт.
жана гүлдөрдөй болот го, ошондой түшүндүрөт. Анан ошон, конечно, ошонун кесепетинен аларда аң сезим жок. Мен мисалы тренингтерге көп барам да, анан чоң эле аялдар болушу мүмкүн, мугалимдер болушу мүмкүн. Анан силерде билесиңер, жатыңарда 2 жатын түтүкчөлөрү бар десең, ами ошондойбу дейт да. Өзүнүн жатынын строениясы билбейт да. Өз жатын түтүкчөлөр эмне үчүн мен мисалы бунда боюмда болбой калсам, же айыз келсе, анан айыз учурунда боюмда болуп калышы мүмкүн дейт. Анткени 2 түтүкчө бар, бияктан да яйцеклетке чыгышы мүмкүн, бияктан да яйцеклетке чыгышы мүмкүн. Аны деген эми ар кандай строениясы бар. Же болсо ошол эле ошо репродукция да, бул деген анатомия. Муну биз билишибиз керек. Эмнеге билишибиз керек? Өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүшүбүз керек. Анын баардыгын билишпейт. Анан жанагындай жатынын алып салып, кынын жулуп салып, түтүкчөлөрүн удалить салып, же болсо ошактарына ошончо маани бербей жүрө берип, анан жана женский жактан эмне болду, женский жактан эмне болду, женский жактан уже бир определенный возрастка келгенде женский жактан башталат. Бул деген рак молочной железы же болсо киста образованиянан тиги бул. Эмне үчүн анын баардыгы болуп атат? Анткени убагында профилактика кылышпайт, убагында дарылар алынбайт, убагында врачтарга барбайт. Ошолордун баардыгы анан кесепетке ушинтип киста жанагындай рактарга алып келет, бойго бүтө албай калат. Мисалы көчөлө сурап атат, 10 жылдан бери балалуу боло албай атабыз, эко жардам бербей атат, кантип дагы балалуу болсок болот, тиги бу деген да бир консультация болду да. Эми ардын баардыгы ушул жыныстык тарбиянын убагында жоктугу. Ошол эле мисалы айтып койсо, мисалы бизге кандай айтат? Ай, жылуу кийин ойсоңдобой. Бул деген бир мындай месседж деп койсок болот, сообщение кетти. Мага жылуу кийин ойсоңдобой десе, мейли мен ойсоңдой берем деп дальше кете бериши мүмкүн. Бирок мага отургузуп алып, сен жылуу азыр кийинбесең, сенин мисалы ден соолугуңа зыян келет, момдай болот, оорулар болушу мүмкүн, почкаларыңды же болсо жанагындай башка жерлериңди оорутуп алышы мүмкүн десе, мен деп мисалы балким убагында жылуураак кийинет элем да. Анан жөн эле ойсоңдобой, анан тигинтпей, анан мынтпей деп сөздөр көп да. Ошолорду туура берсек, мисалы көп нерседин алдын алсак болот болчу да. Анан жыныстык тарбия дегенде ошол эле бул граница, жеке границалар, зордук, зомбулукту идентификациялоо деп коет. Бизде мисалы көбүнчөсү билбейт зордук, зомбулук эмне, идентификация. Мага болуп атабы, болбой элеби. Мисалы кол тийип атабы, анан эмне кыларды да билбейт да. Ошол эң өкүнүчтүүсү, зордук, зомбулук болуп жатса, мисалы азыр мындай примерный картинаны мындай со стороны если наблюдать этип калсак, кызга деген мисалы эметип атса, кыз байкуш шок болуп калат дагы, анан эчтеке кыла албай калат. Ошо эркектен келип аткан ыдык мамилесине жооп бере албай калат көп учурларда. Анан айтат да, мисалы зордук, зомбулукка кабылган адамдар эмне чаңырбайт, эмне кыйкырбайт, ой мен болсо азыр тепкилеп сапкылап салмакмын, анан өзү каалады да, анан жыргады да, анан рахат алды да деп. Ал момент психология жактан шок болот. Шок болгондо эмне жанагындай состояние аффекта деп коет. Ал деген бүт баары тунуп мындай зың деп туруп эле телосы дагы бүт напряжениеде болуп калат, мышцалар тонуска келип калат дагы, эчтеке кыла албай, кыймылдабай, үнү дагы чыкпай калышы мүмкүн. Ошолордун баардыгын үйрөтүп, мисалы айтып убагынан, анан жыныстык тарбия ошондон сабаттуулук болушу мүмкүн да. Үй бүлө пландаштырып атканда эмнеге эметиш керек, мисалы ортосундагы интервал как минимум 2-3 жыл болуш керек, балдардын төрөлүп аткан жана башка. Ошолордун баардыгы жыныстык тарбияга кирет да. Анан ойлобош керек да, балдарга барып алып, мисалы 4-5 класста окуучуларына барып алып, биз жыныстык катнаш эмне экенин, кандай болот экенин жөнүндө айтпайбыз да. Биз ал жака барып алып, гигиенаны сакташ керек, турсигиңди жууп тур, алмаштыр, чайканып тур деген суроолор да, сөздөр. Ден соолугуң чын болуш үчүн эмне кылыш керек? Туура тамактанышың керек, зарядка кылышың керек, тиги бу каалаган адам биздин организацияга келип, биздин материалдарды караса болот. Биздин материалдарда жазылуу 5-7 класска могуну бересиң. Бизде прям ден соолукта болуу бөлүм 1 деп турат да, анан ошол жакта жазылып атат. Аякта бир да нерсе жыныстык катнаш жөнүндө жок. Негизинен бул туура тамактануу, туура жашоо, сергек жашоо, ичпе, чекпе жана ошондой. Бунун баардыгы деген жанагы сергек жашоо, ден соолукту чындоо боюнча да. Анан ошол аркылуу эле кире беребиз. 9-10 класста ооба биз түшүнүп атабыз, аякта деген рисктер көп.
аякта уже кызыгуулар башталат, бири-бири менен сүйлөшө баштайт, өбүшө баштайт жана башкалардын баардыгын кыла баштайт. Анан ошону алдын ала алыш үчүн силер айтасыңар, айтпайсыңар толку жок да. Азыр деген интернеттин заманында биз глобализацияда жашап атабыз. Бул интернеттен дагы биз өзүбүздү мынтип куполго салып, балдарыбызды да чектенет албайбыз. Мурун деле бар болчу, мисалы 20 жыл мурун жанагындай кнопочный телефон болсо деле, бирок ошондо да балдар бири-бирине порно ошо Bluetooth аркылуу ыргытып, же болсо бир телефондон 15 бала көрүп ушинтип эметиши да. Азыр видео кассеталар, ошолордун баардыгы бар болчу. Азыр интернет дагы еще доступнее болуп калды. Ошондуктан каалайсыңбы, каалабайсыңбы бала аны жөнүндө билип алат, билгиси келсе. А биздин мамиле дедим, задача. Биздин маселе жок, эмне дейбиз, максат? Ооба, биздин максат бул деген алдын алуу. Ошолорго туура убагында маалымат берип, ошо жашоосу мындай жакшы болуп кетсе дегендей да. Презерватив берип туруп, сен жыныстык катнашка бар деп көткө эч ким теппейт да. Аны деген, наоборот, мисалы силер да балким угуп калсаңар керек, канчалык көп жыныстык тарбия алса, баланын аң сезими пайда боло баштайт. Ошо барып аткан, кылып аткан иштерин баарына жоопкерчиликти түшүнө баштайт. Мен азыр мындай кылсам, мындай болуп калса, андан жоопкерчилик деп, анан кийинчерээк барат. Бул дагы изилдөөлөр көрсөткөн. Ошол эле Европаны эрте жыныстык катнашка барат дешет, бирок негизинен алардыкы мындай аң сезими эмерек да, кечирээк барышат. Алар деген ошо өнөктөш шеригине мындай тандап, бири-бири менен сүйлөшүп, бүт баарын обговаривать этип, мисалы, безопасный слова, мага жакпаса токтойсуң, анан тиги бу деген баардыгын эметет да. А бизде андай жок. Бизде тиги көбүнчөсүндө сурасаң, сарайда, дискотекада, туалетте, эми ал канчалык көркүнүчтүү укулбасын, бирок бул факт бар нерсе да. Коомубузду мынтип жаап салбайбыз да. Анан ошондуктан буга дагы маани беришибиз керек. Аябай сонун маек куруп бердиң, ыраазычылыгымды билдирем. Чынында эле азыркы тапта бизге эң керектүү маселелер, эң керектүү темалар ушул болуп атат. Күндөн күнгө ушу зомбулук күчөп, ар кандай үрөй учурган нерселерди, үрөй учурган кат кабарлардын баарын көрүп атабыз, угуп атабыз. Ошон үчүн элди мындай информация, маалымат жеткирип, элдин аң сезимин ойготконго жардам кылганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Сизге да рахмат колдооңузга. Бек мырзаны немеден Instagramдан тапсаңар болот, Ооба. Instagramдан буюрса белгилеп коем. Ошол жактан таап, өзүнө балким дагы бул жакта эфирде айтылбай калган суроолоруңуздар болсо же жеке суроолоруңуздар болсо сөз берип кайрылсаңыздар болот. Анан уролог, гинекологторго барып тургула, уялбагыла, анын уяты жок. Ал эмнеди ойлоп калат дебегиле. Ал дарылаш үчүн, ал караш үчүн доктур. Атайын сизди күтөт. Ушул нерселер жеткирип коесуң, уялам да дешет көбү. Ошо урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, бүгүн дагы Чарпаяда чер жазылган абдан сонун программа болду деп ойлойм. Көңүлүңүздөргө, купулуңуздарга толсо, комментарийге калтырып коюңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.